Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Акыл эмгегинин маданияты тайпасынан суранган эжекелер ушул макалаңды дагы өзүң окуп берсең деп суранышкандыктан сиздерге окуп берүүнү туура көрдүм. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү. Өлкөбүздү өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келе жаткан алдыңкы азаматтар арбын. Билим берүү тармагында өзүнүн сунушун киргизүү менен гана чектелбей, аны иш жүзүнө ашырып, көптөгөн жарандарыбызга жарык жол көрсөтүүгө жетишип келет. Мындай алгылыктуу аракеттерди баалап, элге жеткирүү биздин парзыбыз. Күн санап редакциябызга келип жаткан каттардын арасынан ушул катты жарыялап, катты жазган замандашыбыз Салтанат Бейшеновага алкыш айткыбыз келди. Бул каттагы маалымат сиздерди кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз. Анда эмесе макалага көңүл буруңуздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаменов. Исхак Разаковдун ак иштеген акыры жамандык көрбөйт дегендей, мугалимдердин кесипке болгон сүйүүсүн, ата-энелердин бала тарбиялоодогу жоопкерчилигин жогорулаткан бүгүнкүнүн дүйшөнү, эл уулу новатор Гапыр агай. Гапыр Мадаменов деген атты укпаган, билбеген, билим берүү жаатындагы кызматкерлер жок болсо керек. Анда сөз агайдын Исхак Разаковдун 110 жылдык юбилейине карата өткөн вебинарда айткан сунуштары тууралуу болмокчу. 2020 жылдын 22 октябрында Ататүрк Ала Тоо университети тарабынан Зумда уюштурулган конференция болуп өтүп, анда тарыхчы, новатор, педагог Гапыр Мадаменов агайда доклад окуп, улуу инсанды 30-35 жылдан бери иликтеп жүргөн адам катары Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китебинин негизинде төмөнкү 5 сунушту айтты. Ушул сунушу коомчулукка жетсе деген ой менен сиздердин редакцияга кайрылгым келди. Чыгарып бересиздер деген чоң ишеничтемин. Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» китебинин негизинде Гапыр Мадаменовдун 5 сунушу. 1. Кыргызстанда таза иштеген, эл үчүн кызмат кылган, бардык деңгээлдеги жетекчиликке Исхак Разаков атындагы орден киргизилсин. 2. сунушу. Исхак Разаков таануу сабактары, атайын курстар, жогорку окуу жайларга, мектептерге тарбиялык сааттын, иримдердин, факультативдин атайын курстун эсебинен киргизилсин. Бул үчүн атайын программасы, китеби Гапыр агай тарабынан даярдалган. Студенттерге Исхак Разаков атындагы стипендия, гранттарды берүү. Бул 3. сунушу. 4. Кыргыз эл баатыры Исхак Разаковдун жетекчилерге колдонмо, сабак болоорлук жетекчилик принциптери, көз караштары жана методдору деген баннер менен бардык жетекчилер окуп, таанышып, керек болсо чыгарып, кабинетине илип коюшса да болот. 5. сунуш. Биздин бардык деңгээлдеги жетекчилер Исхак Разаковдун мурастарын, сөздөрүн үйрөнүп, ишмердүүлүктө пайдаланса. Кыргызстанды согуштан кийинки оор кризис абалдан Исхак Разаков 15 жылда алып чыккан. Биз 30 жылдан бери кыйналабыз. Анткени Исхак Разаков сыяктуу адамдарыбызды үйрөнбөй, анын сабактарын пайдаланбай жатабыз. Инсан таануу сабактарын киргизип, Абдрахманов, Орозбеков, Исакеев, Айдарбеков, Ахунбаев, Жумабеков, Мамакеев жана башка ушулар сыяктуу улуу инсандарды инсан таануу сабагында окуп, үйрөнүү сунушу берилди. Ушулардын көпчүлүгүн Гапыр Мадаменов өзү иштеген мектебинде киргизип өтүп жүрөт. Ошол үчүн окуучуларында ийгиликтер болуп жатат. Ар бир бүтүрүүчүсү, окуучулары Борбордогу алдыңкы университеттердин бюджеттик бөлүмдөрүндө окуп келүүдө. Айрым окуучулары чет мамлекеттин Англия, Германия, Россия, Турция, Япония жана башка жогорку окуу жайларда билим алып келүүдө. Агайдын иш тажрыйбасы Кыргызстандын бардык мектептеринде жайылтылса, ар бир мектепте чоң жетишкендиктер болот деп ишенимдүү айта алам. Мына ушул сунуштарды жетекчилерибиз эске алып, келечекке болгон жакшы иштерди колго алып берсе, педагогдордун иши алдыга жылып, коомчулукта мугалимдин статусу жогору болот беле. Эне мектеби, акыл эмгегинин маданияты, методикалары мектептерде жайылтылса, сөзсүз ийгиликтер жаралат.
ЖРТдан да жогорку балдарды алууга жетишет эле. Анда Капыр агайдын иш аракетинен толугураак маалымат берип өтөйүн. Өрнөктүү өмүр сүргөн агай Гапыр Мадаменов тээ алыста жаткан түпкүрдөгү Баткен облусундагы Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык мектеп гимназияны ачып, окуучуларга терең билим берүүнүн жаңы методдорун таап, изилдеп чыккан мыкты мугалим, окутуучу. Гапыр агайдын айтуусунда бул гимназияны ачуу да оңой болгон эмес. Өзү буудай өстүрүп, суугарып, ошол түшүндөн окуучуларына нан бышыртып, тамак жасатып берип, жүзүм талаасын кошо багып, айтоор талыкпаган мээнеттин артында ийгиликтерди багынтып жаткандыгын айтып келишет. Бул гимназияны алыста ачуунун да өзүнчө себеби бар эле. Балдардын билим сапаты ойлондуруп, канткенде бул маселени жакшыртуу жолун табабыз деген ой болгон. Ошентип 1993 жылдан баштап 3 жыл документтештирүү иштери менен жүрүп, 1996 жылы гимназияны ачышкан. Алгач ачканда болгону 60 окуучу болгон болсо, азыркы күндө 230 окуучуга жетти. Совхоздун эски конторосуна ачкан, андан кийин 65 мектептин жарактан чыккан делинген парта, столдорун чогултуп, оңдоп, түзөп, гимназияга жараткан. Кечке чейин окуган балдардын ач калбасын деп 2 гектар жерди алып, ага буудай, ошондой эле 2 гектар жерге жүзүм багып, ошол талаадан чогулткан буудайды нан кылып, тамак жасатып берген. Азыркы күндө да бир десте буудай агайдын кабинетинде илинип турат. Кудаяр хандын чарыгындай болуп, кирип келген адам кызыгуу менен сураган кезде агай бир десте буудайдын тарыхын айтып берет. Билим жолундагы өмүр деген китеп академия тарабынан чыккан. Мына ушул китепке ошол бир десте буудай тарыхы, бир десте буудай баяны деп биринчи бөлүмү аталып чыккан. Гапыр Мадаменов 1957 жылы Сүлүктүү шаарында жөнөкөй үй бүлөдө туулган. Балалыгында өзүн койчу катары кыялданган. Гапыр агай азыр да тоону, талааны, сууну, арчаны, эркиндикти, жылкы баласын жакшы көрөт. Убагында атасы уруксат бербегендиктен педагогика жаатына кеткен. Ар тараптуу изденүү менен азыркы агартуу тармагында жогорку билимдүү жетекчи адис болду. Улуу устат караңгыны тилдегенден көрө анын бир бурчуна шам жак деген принципти карманат. Айыл окуучуларынын билим алуусундагы көйгөйлөрү, айыл окуучуларынын ата-энелеринин, мугалимдеринин көйгөйлөрүн тереңден изилдеп, анын чечүү жолдорун караштырып, өзүнүн жеке методикасын иштеп чыгат. Өзүнүн изилдөөлөрүнүн негизинде окуучунун билимге деген кызыгуусун жаратууда үй бүлө чоң роль ойноорун сезип, 1997 жылы энелер мектебин ачып, энелерди окутууну колго алган. Алгач 60 сааттык программа менен окутуп баштаган. Куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи, энелерди окутуу менен үйдөн балдардын окуусуна кызыгуу болуп, эриш аркак билим алуу менен мектептеги окуучунун билим алуулары 180 градуска жакшы жака өзгөргөнүн байкаган. Мына ушундан кийин ата-энелер сиздер үчүн деген мыкты китеп агай тарабынан жазылган. Агайдын дагы бир айта кетүүчү мыкты методикасы үй бүлөлүк китепкана болушу керек. Ар бир үй бүлөдө ал жерде 300дөн аз китеп болсо, ал үй бүлө рухий жактан жакыр деп эсептелинет. Акыл эмгегинин маданияты китеби, андан кийин ой өрүш кругозору деген китептери жазылып, окуучунун ой чабытын өстүрүүдө зор роль тийгизген. Устаттык өнөрү деген 4-чү китеби жарык көргөн. Бул китепте мугалимдер терең билим алып, жетекчилик сапатын калыптандырат, инсан таануу сабагын киргизген. Бул сабактын максаты балдарга улуу инсандарды таанытуу, алардын өмүр жолун таанытуу, улуулукка, аруулукка үйрөтүү болгон. Азыркы күндө агайдын эне мектеби боюнча билим алган энелердин саны 30 миңге жеткен. Андан сырткары дагы жаш мугалимдер мектеби да ачылган. Бул жерден жаш мугалимдер иш ыкмасын, жаңылыктарды киргизип, жаңы методиканы үйрөнүп, билимдерин тереңдетүүдө. Гапыр Мадаменов академиясы. Биз мугалимдер, жаш мугалимдер мектебинде окуп, Мадаменовдун методикаларын үйрөнүп,
Кесипкө болгон жоопкерчилигибиз, кызыгуубуз өстү. Университеттен албаган айрым методдор менен таанышып өздөштүрдүк. Ал жаш мугалимдер мектеби эле. Мен атайын Гапыр Мадаминов академиясы деп аташымдын дагы себеби бар. Мектеп окуучулар үчүн. Биз дипломду университеттен алдык. Ал эми кесипкөй мугалим болууну Гапыр агайдын усулдарынан өзүнөн үйрөндүк. Ошон үчүн академия деп тартынбастан айта алам. Ошондой билимге суугарылып, бүгүнкү күндө биз дагы агайдын жолун жолдоп, иш тажрыйбасын үйрөнүп, айрым мектептер, класс жетекчилер, энелер мектебин өтүп келишүүдө. Анда эмесе сөз башынан болсун. Талас облусунун Кара Буура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби Гапыр Мадаминовдун иш тажрыйбалары менен иш алып барууда. Ал үчүн аталган мектептин директору Динара Кыдыралиевага терең ыраазычылык билдирем. Агайдын иш тажрыйбалары менен таанышып, өзүм 4 ай агайдан жана агайдын шакирттери Нарбү, Айнура, Кайыргүл, Гүлсүн деген эжелерден билим алып, айем усулдарын үйрөнүп, устатымдан усулдан тышкары акыл насааттарды, инсандык асыл сапаттар тууралуу лекцияларын угуп, тарбияланып, шакирттик мектебинен өтүп келүүдөмүн. Бүгүнкү күндө агай менен биргеликте республика ичиндеги 7 тубанга жаш мугалимдерге агайдын усулдарын, видео сабактарды жасап, агай өзү текшерип сындан өткөрөт. Андан соң жарыяланып турат. Ар бир университеттерге, мектептерге азыркы кырдаалга байланыштуу аралыктан бир нече лекциялар, вебинарларды өтүп келүүдө. Ар бир конференциясына катышып, билимимди тереңдетип келүүдөмүн. Ал үчүн устатыма терең ыраазычылык билдирем. Акыл эмгегинин маданияты китебине кызыгуум күндөн күнгө күчөп, агайдын иш тажрыйбалары сөзсүз биздин мектеп, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз дагы окуса экен деген тилегимди директорго билдиргенден кийин Динара эже да кызыгып, сунушумду колдоп, бүгүнкү күндө мектебибизде айем сабагы мугалимдерге, окуучуларга өтүлүп келүүдө. Мугалимдердин кызыгуусу артып, кесипке болгон сүйүүсү, жоопкерчилиги мындан ары да жогорулаганын, өз ойлорун билдиришип келүүдө. Ошондой эле эне мектеби да иштеп жаткан учуру. Бул мектептин да программасын Гапыр агай түзүп койгон. 1-класстан 11-класска чейин даяр мерчемдери бар. Ошол эле программадагы темалар ата-энелер сиздер үчүн китебинде ар бир жаш курактагы балдар үчүн эң сонун ачып берген темалар камтылган. Ошол китептин негизинде ар бир класс жетекчи классына 1 айда 1 жолу сабак өтүшөт. Айем сабагын башында өзүм жетекчилик кылган эле класска өтүп жаткан болсом, азыркы күндө ар бир класстан билимге кызыгуусу артып, башка класстан да кошулуп окуп жаткан окуучуларыбыз бар. Акыл эмгегинин маданияты сабагы бизге, окуучуларыбызга ар бир предметтен негизин бөлүп алууну үйрөтөт. 10 бетти 1 бет, 1 бетти 1 абзац, 1 абзацты 1 сүйлөм кылып алууга, оюңду жеткиликтүү жеткирүүгө, мугалимдерге жооп берүүгө, ажпок схемасы менен кайтарым байланышка чыгууга, теманы эң сонун түшүнүүгө үйрөтөт. Айем инсан таануу сабагын окуган, эне мектеби иштеген, Лейлектеги номер 3 эксперименталдык гимназиянын ийгилигин баары эле билсе керек. Видео слайд сабактарды жасап жүрүп, аталган агайдын гимназиясы жөнүндө эң жакшы эле кабарым бар. Гимназияда окуган гимназисттер орточо баллы 173 балл алышууда. Алтын сертификат алып, республикалык олимпиадаларга чыгып жатышат. Медициналык академияга 74 бала, 64 окуучусу чет мамлекеттерде окуп, иштеп жатышат. Башка чет мамлекеттерде окуп иштеп жаткандар да айем методикасын, инсан таануу сабактарынын, эне мектебинин таасиринен ушул жакта окуп калышыма айем себепчи деп окуучусу Мирлан Турдиевдин айткан сөздөрү бар. Ошондой ийгиликтер Кыргызстандын бардык мектептеринде жайылтылса, ар бир мектеп, лицей, гимназияларда да жогорку жетишкендиктерге жетишет эле. Окуучулар арасында ур-токмок, урушуу, жаңжалдашуу, өспүрүмдөрдүн милицияларга түшүүсү, окуу тарбияга терс таасирин тийгизүүчү жагдайлар жоюлат эле деген ойду айткым келет. Агайдын китептери мугалимдердин жана ата-энелердин жан дүйнөсүн өзгөртүп, дүрбөлөңгө салып, жан дүйнөгө төңкөрүш жасап жатканын алардын көзүнөн, сөзүнөн байкай алдым. Өзгөрүүлөр болуп,
Ата-энелердин бала тарбиялоодогу жоопкерчилиги дагы да жогорулап, ата-энелер сиздер үчүн китебин окугандан кийин балдарга жакшы шарттарды түзүп, убакытты көбүрөөк балага жумшап жатышкандыктарын, өзгөргөн ата-эне болгонун сүйүнүү менен бизге жазышып, ыраазычылык каттарын, үн билдирүүлөрүн жиберип турушат. Ар бир мектепте эне мектеби, акыл эмгегин маданияты сабагы өтүлсө, жыйынтыгын жыл айланбай байкай алышат. Учурдан пайдаланып, устатым Гапыр агайга ыраазычылыгым чексиз экенин айтам. Агайдын мага жиберген сабак лекциялары ата-энелер менен кошо менин да жан дүйнөмө төңкөрүш жасап, кесипкөй мугалим болууга, убакытты туура пайдаланууга, китепти сүйүүгө, ар тараптуу инсандык сапаттарга үйрөттү. Рахмат сизге, устатым. Салтанат Бейшенова, Талас облусу, Кара Бура району Токтогожоев атындагы Көк Сай орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.